Саламатсыздарбы? Биздин каналга кош келипсиздер. Бүгүн биз сиздерге фруктовый салаттын кантип даярдалышын көрсөтүп беребиз. Бизге керек болуучу азыктар 2 йогурт, 250 грамм жүзүм, 200 грамм мандарин, 1 алма, 1 банан керек болот. Бананды ушинтип даярдап алабыз. Кубик түрүндө кесип алабыз бананды. Бананды кубик түрүндө турап алдык. Алманы да кубик түрүндө кесип алабыз. Алманын сыртын алып салабыз. Алманы да кубик түрүндө турап алдык. Миске салабыз. Мандаринди да сыртына алып салабыз да. Майда бөлүкчөлөргө бөлүп таштайбыз. Мандаринди да бөлүкчөлөргө бөлүп алдык. Мында кошобуз. Жүзүмдү монтип тазалап алабыз. Баарына. Жүзүмдү да тазалап алдык. Кошобуз, ушун кошуп таштайбыз. Йогуртты ачып алабыз. Йогуртты кошуп алабыз. Баарысын аралаштырабыз. Баарын аралаштырабыз. Ушундай кылып. Салатыбыз даяр болду. Сиздер да ушундай салат даярдаңыздар. Үй бүлөңүздөр менен. Жаш балдарга өтө пайдалуу, витаминдүү салат. Тамагыңыздар даамдуу болсун.